Саламатсыздарбы, сиздерди бүгүнкү күнгө даярдалып чыккан жаңылыктар менен тааныштырабыз. Андыктан Бизнес Окол Медиа YouTube каналына катталып, пикир калтырганды унутпаңыздар. Баткенде баасы дээрлик $1 миллион түзгөн аткезчилик товарлар алынды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, тезчиликке каршы күрөшүүнүн алкагында УКМКнын Баткен облусу боюнча башкармалыгы тарабынан козголгон кылмыш ишинин алкагында 2023 жылдын 3 февралында Кадамжай районунун аймагында коңшу өлкөлөргө товардык материалдык баалуулуктарды мыйзамсыз алып кирүү жана алып чыгуу менен алектенген адамдарга тиешелүү 20 деректи тинтүү иштери жүргүзүлдү. Кыргыз Республикасынын жарандары жана тиешелүү деректерге жүргүзүлгөн тинтүү учурунда 4377 телевизор, 3162 уюлдук телефон, 308 куту аксизсиз тамеки, 265 дөңгөлөк, 2,5 тонна түстүү металл жез, 11220 АКШ доллар жана 504 000 сом накталай акча. Ошондой эле баасы $1 миллион жакын башка керектүү товарлар алынган. Учурда товардын баасы жана башка тиешеси бар адамдардын аныктоо боюнча тиешелүү тергөө иш-чаралары жүргүзүлүүдө. 2022 жылы салык органдары тарабынан ишкерлерге 16621 салык текшерүү жүргүзүлгөн. Бул тууралуу мамлекеттик салык кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, текшерүүчү жыйынтыгы боюнча бюджетте 19,7 миллиард сом өлчөмүндө салыктын төмөндөтүлгөн жакшырылган суммасы кошумча эсептелген. Салыктык текшерүүлөрдүн материалдары боюнча келип түшүүлөр өткөн мезгил үчүн актылар боюнча төлөмдөрү кошкондо 22,8 миллиард сомду түздү. Бул 2021 жылга салыштырганда 16,9 миллиард сомго көп. Мындан тышкары 2022 жылы республиканын салык органдары тарабынан тиешелүү чараларды көрүү үчүн укук коргоо органдарына жалпы кошуп эсептеген 4,1 миллиард сом суммасындагы салыктык текшерүүлөрдүн 34 материалдык жүктөлгөн. Ошондой эле укук коргоо органдарынын ишкерлер тарабынан салыктарды жашыруу бөлүгүндө келип түшкөн маалыматтарга талдоо жүргүзүлүүдө. Туркиянын Кахраманпарас провинциясынын Пазарджык шаарынын күчү 7,4 балга жеткен. Жер титирөө болгонун Эрапка жергиликтүү табигый кырсыктар жана өзгөчө кырдаалдар башкармалыгын билдирди. Мекеменин маалыматына караганда жер титирөө саат 4:17 Бишкек убактысы боюнча 7:17 чакырым теңирикте болгон. Жер титирөө Туркиянын көптөгөн ири шаарларында, анын ичинде Анкара, Газиантеп, Навшехир, Кайсери, Андан жана Хатайда сезилип, деп жазылат КН Түрк маалымат агенттигинде. Туркиянын ички иштер министри Сулейман Сойлу өлкөнүн бир катар аймактарына эң жогорку деңгээлдеги кооптуу абал жарыяланганын кабарлады. Ушундай эле жагдай 6 февралда Сирияда катталган күчү 7,4 балга жеткен жер титирөөдөн кеминде 427 адам каза болуп, жүздөгөн адамдар жаракат алды. Бул тууралуу белгилүү басылмалар жазып чыкты. Бишкекте Индия менен Кыргызстандын бизнес өкүлдөрүнүн жолугушуусу өттү. Бул тууралуу президентке караштуу инвестициялар боюнча улуттук агенттигинен кабарлашты. Улуттук агенттигинин директору Имбраил Темиралиев өз сөзүндө Кыргызстан менен Индиянын бизнес өкүлдөрүнүн ортосундагы эки тараптуу кызматташтыкты өнүктүрүү жана ишкердик мамилелерди чындоо үчүн бүгүнкү иш-чаранын маанисин белгиледи. Инвестициялык макулдашуулар, мамлекеттик жеке өнүктүштүк борборун ишке ашырып жаткан долбоорлор, эркин экономикалык аймак ишмердүүлүгүн жана Кыргызстан менен Индия өлкөлөрүнүн ортосундагы акыркы жылдары статистикалык көрсөткүчтөр тууралуу айтып берди. Ошондой эле мамлекет тарабынан берилүүчү жеңилдиктер жөнүндө маалымдады. Аталган иш-чарага билим берүү, саламаттык сактоо, мейманкана жана ресторан бизнеси, архитектура жана курулуш, маалыматтык технологиялар, логистика жана эл аралык транспорт, маркетинг жана консалтинг, анимация жана мультимедиа жана башка тармактардын ишкерлери катышууда. Катышуучулардын саны эки өлкөнүн ишкерчилеринин 250дөн ашуун өкүлү түздү. Жолугушуунун бизнес программасында бизнес кызматташтыктын келечеги, экспортту илгерилетүү, аймактык интеграция жана экономиканы өнүктүрүү сыяктуу маселелерди кеңири чөйрөсү камтылган. Бүгүнкү бизнес жолугушуу бул ишкерлер үчүн кызматташтыкты активдештирүү жана күндүк аягына чейин улана турган ийгиликтүү, жемиштүү B2 жолугушууларды өткөрүү мүмкүнчүлүгү. Чүй облусунун Сокулук районундагы национальный айылында жеңил унаа бакты сүзүп, андан кийин өрт чыккан. Анын кесепетинен айдоочу ооруканага жеткирилди. Алдын ала маалыматтар боюнча Volkswagen Vent үлгүсүндөгү унаанын айдоочуга рулга ээ боло албай калган. Өзгөчө кырдаалдар министринин басма сөз кызматы маалыматына караганда, кырсык бүгүн 6 февралда саат 9:15 катталган. Өрт өчүрүүчүлөргө национальный айылынын Борбордук көчөсүндө унаа күйүп жаткандыгы тууралуу билдирүү келип түшкөн. Жеринде номер 23 өзгөчө кырдаалдар кызмат бөлүмүнүн бир өздүк курам тартылган. Өрт саат 10:00 өчүрүлгөн. Ал эми бейтапканага жеткирилген айдоочу 1976 жылы туулган жаран экени аныкталган.
Бишкек шаарынын автоунаа уурдаган шектүү кармалганын 6 февралда Свердлов райондук ички иштер бөлүмүнүн басма сөз кызматынан билдирди. Жабырлануучу маалыматы боюнча Тоголок Молдо көчөсүндөгү үйүнөн жанына токтоп турган Honda Fit үлгүсүндөгү автоунааны 9 январда эртең менен уурдаткан. Бул факт Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 211 беренесинин менен катталып, бул факт боюнча ыкчам иштердин жүргүзүлгөн. Свердлов райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан 1990 жылы туулган жаран шектелип кармалды. Транспорт каражаты ээсине кайтарылып, шектүүгө карата тергөө уланып жатат. Ушул жана башка жаңылыктарды Сокол медиа сайтынан окуй аласыздар. Сиздер менен мен Аделина Бакытова.